Biz konsulüm kıldık. Düğünleri meselede bana sokuyor жатқызам. Spor komşusu kurasın. Biz alsak hava жерде массаж кылып, ошо массаждан кийин физиолечение алыш керек да. Алгандан кийин анан кийин биз түстөп беребиз. Түстөп пластический хирургия түстөп беребиз. Мурдакы ордуна келтиребиз. Мынакей 2 январда бизде тестте кырсык болгондон кийин 95%ге чейин ожог алышкан, күйүү алышкан. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз Турцияга, ошо ожоговый центрге 2 бейтап барган. Мынакей бүгүнкү күндө 3 айдан өтүп калды. Кыргызстанга келишти. Бейтаптардын абалы жакшы. Бирок баягы бул ожогойдон кийин, күйгөндөн кийин көп убакытка реабилитация өтүш керек. Контрактура болот, суставтарынан. Ошону биз бүгүнкү күнү бул жерде биз консилиум кылдык. Комбустологдор, травматологдор менен, пластический хирургтор менен полностью биз консультация кылып, бүгүн биз аны Воронцовкадагы реабилитационный центрге жөнөтүп атабыз. Ал жерден баардык условияны түзүп берип атабыз. Бул жерде комбустологдор 2 күндө бир барып карап турушат. Теги жерде дагы врачтар бар, массаж алат, физиотерапия, грезолечение, бүт баардыгын биз өткөрүп беребиз. Кийин убакыт өткөндөн кийин пластический операцияларды дагы өзүбүздө биз кылабыз. Аны дагы биз ошо пластический хирургтар менен аларда көрүштү, кайсы убакытта кылат, алар да айтышты. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат айтайм. Өзүнүн бортун берип ата-анага жиберип, ошол жактан өзүнүн мен врачым Курайдаш деген немеге чоң тайдым. Аябай жакшы врач экен. Аябай эме кылды, жөнөкөй врач да экен, өзү да аябай жакшы эме кылды, карады, ухут кылды. Өкмөткө разычылыгым бар, Кудайга шүгүр эми акырын аман-эсен келгенде ошо жакшы кабар менен келдим, ошо сүйүнчү улду болдум. 7-синде анан 3-президент төрөлдүк. Аябай жакшы.